Акыркы учурдагы 2-3 ай ичинде эле коомчулукта бир нече видео, тагыраак айтканда өспүрүмдөрдүн эки-экиден чашташып, оозго алгыс сөздөр менен сөгүшкөн видеосу интернет булактарына тарап, коомчулуктун чоң талкуусунда калды. Эмне себептен учурдагы жаштарда агрессия көп? Кантип алдын алыш керек? Буга жоопту эне атабы же мугалимдерби? Мына ушул суроолорго жооп издөө үчүн бүгүнкү биздин чыйырдын көрсөтүүсүндө өспүрүмдөрдүн өкүнүчтүү тартиби деген теманын тегерегинде талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келип, студиябыздан орун алган коноктор менен тааныштырып баштайын. Ал үчүн Баатыр эне Махмалча Чыкыева бүгүн биздин студиябызда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Кушбековна студиябызда отурат. Жана ошондой эле дал ушул окуучулар менен ар дайым биргеликте тыгыз иш алып барган адистер дагы келген. Аларды дагы тааныштырып өтөйүн. Шадатбек Ильязович, Ырыс Мукашевна жана ошондой эле Анара Алиевна, кош келипсиздер. Улуумундар, көпчүлүк азыркы кездеги жаштарга көп сын пикирлерди айтып калышат эмеспи? Азыркы жаштардын тартиби башкача болду. Улууну дагы көзгө албайсыңар деген бир коомдук жайлардан көбүрөөк угуп калчу болдук да. Деги эле мурдагы кезде баягы кызга 40 үйдөн тыюу же болбосо кичүүгө ызаат деген сыяктуу бир сөздөр менен эле тарбиялачу деп айтып келишет го жаштардычы. Мына ошол жөнүндө айтсаңыз, мурдагы кездеги тарбия менен азыркы кездеги тарбиянын айырмачылыгын. Жакшы жаман замандарды башыман өткөрдүм. Согуш мезгилинде төрөлүп калган экенмин. 38-жылы төрөлдүм. Мен 4-5 жашка чыкканда согуш башталыптыр, 3-4 жылдан кийин. Анан эми элден укканым, бирок мен өзүм да аралашып жүргөнүм, мисалы үчүн 55-жылдан наркы кыздардын тарбиясын биле алам. Кандай болгон? Ал кыздарга өзүң айткандай кызга 40 үйдөн тыюу деп, кыз назик болчу, кыз сылык болчу, ар кандай лакап макалдар бар кыз үчүн. Кыз ала элек жигит кыздан сылык деп, кыздын сылыктыгын улуулаган сөздөр болгон. Азыркы кыздарды эми айтсаң деле укпайт, айтсаң деле билбейт. Айтсаң кайта силердин заманыңар өткөн, азыркы заман биздики, силер түшүнгөн эмессиңер дейт. Азыркы кыздарды мен салыштырсам, эркек балдар кыздан көрө уяттуу деп эсептейм. Кыздар жылаңач, этин көрсөтүп жүрөт. Балдар шым кийип, жакшынакай көркү менен жүрөт. Илгерки кыздар мындай жылаңач жүргөндү көргөн эмеспиз. Эми жаман көрсөңөр, мейли азыркы жаштар, туурабы? Анан жаман көрө бергиле. Менин болгон чындыкты айткым келет. Демек, тарбиянын бир аз алсыздап кеткендиги дейсизби? Алсыздап кеткен. Эне ата мугалимге шылтап, мугалим эне атага шылтап, ортодо бири-бирине жаман көрүнгөн эле шору. Мен ушунча жүрөгүм ооруп атат. Азыр ушул кезде мен эми тоодо жашап көп билбепмин. Шаарга келип көрүп алып, бузулган атаны, бузулган кызды, бузулган энелерди көрүп алып, өлүшкө да чола таппай атам. Кыргызда мындай болгон эмес. Илгери укчу эле көрбөдүм мен, аны калп айтыштын кереги жок. Андай тартиби жокту таш бараң калат деп. Мына соттоп атат, соттон келип алып эле ошо заманды кайта бузуп атат. Сотко көп болсо 5 жыл жатат экен. Көп болсо 3 жыл жатат экен, акчасы барлар. Анан келип алып эле кайта ошол тарбияны берип атат. Анан эми кыздар узун кийчү, чачтарын жакшынакай өрчү, эне менен атаны эне эмес, ата эмес, 40 үйдөн тыюу деп, бул деле сен кыз кандай жүрөсүң? Жакшына бол десе, уялып калчу. Азыр кыз эмне болуп атасың десе, сен ишиң эмне деп атыраңдайт. Эмне себептен азыркы кездеги жаштарда агрессия көп? Биз канчалык тарбиялап, сылап, сыйпап, билимибизди берип кетирип койсок, кайра эле эшикке чыгып алып, кайра өзүнүн билгенин жасашат. Себеби опекунствого калып калган ата-эне карабайт. Ата-энелер таштап, Россиялап, көрүнгөн чет мамлекеттерде иштеп жүргөн ата-эненин балдары көбүнчө ошондойда, анан кийин аларды алып калган ата-эне баягы эжеси, жездеси, ага жеңелер алып калат экен. Алар кайра келип доону мектепке коет.
Анан мектеп менен баягы калтырып кеткен балдар менен иштеш да кыйынчылыкка демек ушундай тентектик баягы эне атасынын алыста жүргөндүгү эне атанын көз алдында болбогондукка байланыштуу. Ал балдар дагы чөйрөсүн бузат. Ошону менен адаптация болот да. Жакшы баланы деле жаман бала бузуп атпайбы? Анан негизи тарбия эненин ичинен башталат эмеспи? Мисалы үчүн көбүнчөсүн ата энеге коет элем да күнөөнү. Ата эне мисалы үчүн экөөлөп кетпей бирөө калып, ошо баланы жарык дүйнөгө жараткандан кийин ошонун ар бир курагына чейин баланы тетиги эресеге жеткиргенге чейин ата эненин көзөмөлүндө тарбияланыш керек. Мектеп учурун эми эске алалы. Мектепте дагы ушул балдардын тартиби боюнча атайын тарбиялык сааттар өтсө керек, э? Мына ошол жөнүндө айтыңызчы. Мектеп жөнүндө айтсам, тарбия сааттар сөзсүз түрдө болуп турат. Мектеп менен коом жана ата эне бирдикте чоң иштерди кылсак, биз бири-бирибизди күнөөлөбөй, бул мектеп күнөөлүү, коом күнөөлүү, ата эне күнөөлүү деп айтпастан, биз 3 бурчтук биригип алып, ортодогу жаш муунду тарбияласак болот. Себеби деген бала да бул. Балага айтсаң, түшүндүрсөң түшүнөт. Мектепте деле биз өзүбүздүн тарбия иштерибизди аябай активдүү өтөбүз. Ата энени чакырабыз, ага маалымат беребиз, коомду чакырабыз, ага маалымат беребиз. Мугалимдер жамааты буга баардыгы биригип алып, 4 тараптан тарбияны жумшайбыз. Анан болбой эле баягы турмуш шартка байланыштуу Россияда болуп атат, балдар жалгыз калып атат, бош убактылары көп болуп атат. Ошолор контролдон бой калып атат. Ошол эгерде ата эне жанында болгондо досуң кандай деп кечинде аңгемелешмек, жүргөн балдарың кандай демек. Бир гана ошондой балдар гана тартип бузуп атат деп ойлойсуздарбы? Бир гана ошондой эне атасы алыстагылар гана ушундай тартип бузулат деп атасыздарбы? Үйүндөгү бар деле ата энелер деле балдар чыгып, ошону айтып атпаймынбы да? Ооба, болот. Эми биздин максат коомго жакшы тартиптүү балдарды Келин Сагай, жөнөтсөк. микрофонду колго алсаңыз. Мен азыр мен ойлогон нерсе мына дароо эле башталды да, баягы мугалимдер эне атага шылтоо, эне ата мугалимге шылтоо деген нерсе башталды. Бирок анда мугалимдер деле көзөмөлдөп атса, ошол эле учурда жогоруда айткандай бир гана чет жактагы эмес, үйдөгү эне атасы колунда бапа истеген эне атанын балдарынан деле ушундай тентектик чыгып атса, ким алат жоопкерчиликти, агай? Ким жооп бериш керек мындай тентек балдар үчүн? Анда эмне көзөмөл жок болуп атабы буларга же эмне? Улуу муундар айлыгы баардыгын жетчи, баласына дагы, оокатына, тамагына да жетчи, дарысына да бар. Азыркы заман болсо ошол эки көрө оокаттын аркасынан адам каяка гана барбай, жер жүзүн кыдырып кетти. Анан биздин балдарыбыз кароосуз калып атат, тарбия дагы ошол убагында жакшы берилбей калып атат да. Ошол себептен балдарыбыз көзөмөлдөн чыгып кетти. Ошол экени алыста жүрсө да эже айткандай, бир күндө бир маал телефон чалып, балам кандайсың, окуу кандай, тартибиң кандай деп ушинтип бир сурап, мугалимдин карамагына өткөндө мугалим дагы баягы кайдыгер болбой, эми көпчүлүк азыр эми мугалимдердин айлык акысы кем болуп атат. Ошол айлык акынын чене менен жараша эле иш алып барып атышат да. Эгерде айлык акысы жетиштүү, тамак ашына мугалимдин кем каршына жетиштүү болгондо, мугалим дагы сапаты дагы, ал мугалимден сурасаң дагы ал уже милдеттүү түрдө ошол ишти алып барганга милдеттүү болуп калат да. Мугалим дагы ошол эки мугалимдердин да кайдыгерлиги. Мугалимдердин да ошол эки эмгек акысына жараша иш алып баргандыгы да. Башка мындай менчик мектептерди карасаңыздар, абдан сапаттуу, иштерин баардык жагынан тимеле эме ордун окугондо иштеринчи. Мындай көпчүлүк мектептерде ушундай болуп атат да. Сапаттары жакшы деңгээлге чыкпай атат да. Ошол себептен ата эне, анан мугалим, тарбиячы, анан коомчулук апа айтып кетпедиби? Биз жаштарга мындай замечание кылсак, алар сиздин кандай ишиңиз бар дегендей ушундай ошол орой мамиле, бул эмне айылгери болсо, улуу муундар болсо, көчөдө тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы, туура эмес бир ыплас иш кылып атса, ай балам кой, токто, мындай болбойт десе, уялып, тартынып, башын ылдый кылып, акыры мындай басып кетчү.
мына акыркы учурлардагы ушул ар кандай окуялардын болушу дагы бир өзгөчө билим министрлигине болгон ар кандай бир соккулар болуп атат десек болот. Ушул карабай атышат, мындай көзөмөлгө албай атышат деген бир ой пикирлерди айтып калышты да. Анан ушундан улам мына жогоруда агайда айтып өтпөдү, бул айлыгына жараша иш алып барып атат мугалимдер депчи. Бул баягы мугалимдердин бир аз жоопкерчилигин алсыздык эмеспи? Айлыгы жок кезде деле мугалимдер сонун иштешкен. Эң эле аз болуп таптакыр айлык албай калган учурларда деле, мисалы 90-жылдарда патриот мугалимдерибиз да болгон. Ошон негизи ар бир мугалим, ата эне, негизи эле коомчулук, ар бир адам негизи чоңдор эле өзү патриоттук сезимдерди күчөтүш керек да азыркы учурлардачы. Анан айта кетсем, мисалы мынакей, азыр биз балдарды айтып атабыз. Балдардын тарбиясы депчи, бул жерде тарбиясына ата эне дагы, мугалим дагы негизи эле ошол жерде чөйрөдө жүргөн коомчулуктун баары эле күнөөлүү. Кээ бир учурларда жана миграцияда жүргөн, кыйналып жүргөн ата энелердин балдары азыркы учурларда мына биздин анализ боюнча жакшы ийгиликтерге жетишкен, абдан сонун балдар тарбияланып аткан. Жолбосо кээ бир учурларда жана жалгыз бой энелер деп коет. Анын да түрү бар. Жалгыз бой энелер керек болсо жана толук үй бүлөлөрдөн жакшы тарбиялаган үй бүлөлөр бар. Жана көп балалуу үй бүлөлөр анан ата энелер каралбай атат. Көп балалуу үй бүлөдөгү тарбияланган балдар, мыкты тарбияланган балдар да жок эмес, бар. Кээ бир жанагындай толук үй бүлөдө. Ошону эми карасаңар, ар бир бала үй бүлөсүндө мисалы тарбиялап атканда жанагындай толук үй бүлөдө баланын көзүнчө атасы менен энеси урушуп атканын көрөсүң. Мисалы балага эмне керек? Балага элементардуу түрдө мисалы тарбиядан мурун мээрим керек. Мисалы бала мээримдүү үй бүлөдө өссө, бул баладан жакшы жаран чыгат. Балдар менен балдар мушташып атса, мисалы ажыратып койгондун ордуна үчүнчүсү отуруп алып видеого тартып, ошо өлтүрүп атканга чейин ошо видеого тартып отурат. Бул дагы мындай мисалы туура эмес жагы да, ошону бул жактан түшүндүрүү иштерин дагы аябай күчөтүш керек. Келиңиздер, дагы ушул видеону жөнүндө айтып калдыңыз. Азыр биз видеону көрөлүчү. Ушул акыркы учурлардагы эле 1-1,5 айдын ичинде тараган видеолорду көрөлү. Кыздардын аяосуз мушташы социалдык тармактарга жарыяланган. Тасмада мурду канжалаган кыздан кечирим суроосун талап кылып, тоголото тепкенин көрүүгө болот. Буковска бема деп сураш керек эле. Окуучу кыздардын урушу бир эле ушул окуя менен чектелбейт. Мындай учурлар бул убакка чейин да бир канча жолу кайталанган. Тактап айта кетсек, Чүй облусунда окуучу кыздын сабалып, ооруканага түшкөн видеосун жакындары биздин телеканалга жолдогон. Kana çapman. Aytma dözme durbaysın mı? Çap. Kana çapman. Çapmaysın mı? Ben çapmaysın mı? Çapmaysın mı? Sıra geçirim. Geçirmiş koy oldu. Süre. Geçirmiş koy. Oldu ya ama oldu. Yok kaç. Ne oldu? Özü soğuğunu verse de. Oldu ya özüne git. Başına katır. Ya koy verin. Ella cedir. Бул тасмада эки кыздын урушуусун жана бирөөсүнүн жерде кулап жатканын көрүүгө болот. Жанында коштогон кыздар да бар. Алардын ур деген үгүттөгөн сөздөрү даана болгон. Үстөмдүк кылып жаткан кыздар Ош шаарындагы Нышанов жана Разаков орто мектептеринин 9-10 класстын кыздары. Запкы жеп жаткан окуучу кыз Кермет орто мектебинде окуйт. Ал бул убакка чейин коркутуулар болгонун ачыктады. Ошо апаңа айтпа, өлтүрөм, каналга чыгып берем, өлтүрүп деген да. Үч күн мурда окуучу кыздардын мушташы тартылган тасма интернетте тарады. Анда мектеп формасын кийген кыздар көчөдө чатакташып, окуучулар бир кызды чаштан алып сабап жатканын көрүүгө болот. Секелектердин оозунан уят сөздөр да чыкканы даана угулган.
ертең мектепте 5-6-7 класстар болу керек емес мен туптулар. Гүлшен эже, мына ушул окуялардан кийин баягы эмне болду деп баягы жыйынтыгын сурагым келип атат да. Мына чыкты, ошол эле тартип сакчыларга өткөрүп берди, биз иликтеп атабыз деди, бирок жыйынтыгын айткан жок. Мына ушундай тартип бузган окуучуларга карата кандай чара көрүлүш керек? Эмне болду жыйынтыгы? Маалыматыңыз барбы ушул видеолор жөнүндө? Бул боюнча маалыматтар бар. Негизи эле ар бир азыр интернетте чыгып кеткен же болбосо ушундай видеолорго чыгып кеткен мектептин окуучулары тууралуу мисалы министрлик тарабынан биз өзүбүздүн анализдерибизди жасайбыз. Милдеттүү түрдө мектептин тарбиялык иштерин текшерип чыгабыз, кандай тарбиялык иштер болуп атабы, көчөдө болуп атат, мисалы көчөдөн мектептен сырткары болуп атат деп көп учурларда азыр биздин мугалимдер ошондой азыр жанагындай алып алышканда, анан жок. Биз азыр мисалы көчөдө болуп атканда бул силердин балдарыңар. Ошондуктан биз азыр карашыбыз керек, тарбиялык иштерин баарын карап чыгайлык деп жана тарбиялык иштерин карайбыз. Эгер тарбиялык иштер мектепте жакшы өтүлүп атса, анда муну балдар комиссиясында каралат да. Балдар комиссиясында азыр деген биз айтабыз канчалык мектеп ата-эне менен тыкыз байланышат. Анткени биз өкмөттүн токтому менен чыгарганбыз. Мисалы 10 күн сабакта бала мектепте калтыра баштаса, анда бул же баланын жашоо турмушу оор кырдаалда турат, же болбосо ата-эненин көзөмөлүнөн чыгып кеткен балдар, же болбосо бул бала жумушка тартылып, же болбосо ар кандай себептер менен бул баланын жана жашоосуна мына кыйынчылык алып келип аткан нерселер катталып атат деп биз өзүбүздүн негизи анализдер өкмөттүн токтомуна деген милдеттүү түрдө мектептердин мугалимине бекитип бергенбиз. Анткени сабакты калтырып, же болбосо сабактан качып кеткен балдар, же болбосо мектептин тарбиялык иштери начар болсо, милдеттүү түрдө бул жерден класс жетекчиге, мугалимдерге чара көрүлөт. Эгер мектепте окуучуга эмес, анан ата-энесинин үй бүлөсүнө жана социалдык жагынан бул бала кандай жашашып атат, кандай анализдер жүргүзүлүп атат. Жерлерде азыр балдар комиссиясы бар. Ички иштер органдары булар өздөрүнүн жанагындай арыз түшкөндө гана карап атышпайбы аларчы? Жок, жанагындай булар деле видео тасмасына чыкканда деле укук коргоо органдары милдеттүү түрдө бул мектепти да текшеришет, ата-эненин да үй бүлөсүн, балдарды карат, анан балдар комиссиясына чыгарат. Балдар комиссиясына мисалы балдага чара азыр биздин мыйзам боюнча биз балага чара көрбөйбүз, ата-энесине чара көрөбүз. Бул ата-энесине же штраф төлөтөт, же болбосо бала жанагындай жаман иштерге барса, бул ошол ата-эненин штрафы менен четтетилет да. Көрүлдүбү буларга? Мына 5 видео көргөздүк. 5 видеонун кайсынысына чара көрүлүп, эмне жыйынтык чыкты? Мейли мугалимдердин болсун, мейли эне атасына болсун. Бул азыркы учурларда ошо укук коргоо органдары тарабынан балдар комиссиясына азыр алып чыгышат да. Бирок ата-энелер ошо мектептин мугалимдерине бул жана видеосунда бир мектептин директорун мугалимдерин жумуштан алганбыз. Мен өзүм деле психологмун. Балдар эмне үчүн мушташып атат? Балага мээрим жетишпейт, бала билбейт өзүн кантип көчөдө алып жүрүшүн. Ошол бул эң биринчи түрдө ата-эненин мээрими керек. Эми диний жагына да бир аз басым жасайлычы. Мына ушул өзгөчө кыз балага тарбия берүүдө канча жаштан башташ керек, кандай кылып тарбиялаш керек, ушундай окуяларга кабылбаш үчүн эмнени алдын алыш керек? Мына ушул жөнүндө бир аз маалымат бериңизчи. Мурда мисалы үчүн бере турган болсок, ата-энелерибиз балдарды мектепке бере турган бергенде эти сеники, сөөгү меники дечү. Азыркы учурда мугалимдер ата-энеге шылтайт, ата-энелер мугалимдерге шылтайт. Бир кумалакты, бир сармайды, бир кумалак ширтет дегенде элечи. Азыркы учурда энелер мээрим төгүп атабыз деп болгон материалдык жакка байланып калышып эле, болгон ичип, жедирип, кийимин алып бере атышат. Бирок бала чөйрөдөн кандай тарбия алып атат, же болбосо үй бүлөдө кандай тарбия болуп жатат, ошол нерседен алыстап кеткенде, мисалы үчүн айтылат негизи эң кыйынчылык доордо эң акылман адамдар төрөлөт. Эң сонун доордо алсыз адамдар төрөлөт. Ошол эле убакта мисалы үчүн мурдагы убакта ала турган болсок, мисалы үчүн шымы жыртык болсо дагы ошол убакта эң мыкты инсандар чыккан. Бирок азыр ошо колунда үстүндө үйү бар, тамак ашы бар, кийими бар, бирок эң алсыз адамдар чыгып жатат. Мен мисалы алысмын, сиздин жана азыркы учурларда алсыз адамдар чыгып атат. Азыркы учурларда деле бизде кыйын мыкты жаштар чыгып аткан учурлар дагы бар. Анан бул негизи эле илгертен бери эле келип атканда, мисалы үстөмдүкпө мындай алсыз адам, анан кыйын адамдар депчи. Бирок жанагындай ар бир адам
мисалы ошо диний жагынан болобу, светтик жагынан болобу, же болбосо мамлекеттик органдардан болобу, негизи ар бир адам өзүнүн салымын кошуш керек. Ушул эне аталар менен мугалимдер бир байланышта болуш керек деп атпайбызбы, тарбиянын оңолушу үчүнчү. Анан тарбиялык сааттарда ушул эне аталарды айына дейли же аптасына дейбизби, канча жолу чакырып мындай жыйналыш өткөрүп балдар менен бет келтирип сүйлөшүп турасыздар? Ооба. Окуу процессинде жылына ар бир жылда 2 жолу жалпы мектептик чогулуш болот. Андан тышкары жумасына 1 жолу 3-чү күнү тарбия сааты болот. Ар бир класс менен тарбиячылар тарбия сааты өтөт да биздин мекемеде. Анан мындан тышкары суббота күнү, ишемби күндөрү родительский день деп айтылат да. Ошо биздин тарбиячылар ата-энелер менен жолугушуу күнү болот. Ошолдо балдардын жүрүм туруму, сабагы, машыгуусу ошолорду талкуулашып, ортого салып, ата-эне менен тарбиячынын ортосунда иш алып барылат да. Азыр барбы жокпу билбейм, бирок биздин учурда бар болчу. Кыздарды өзүнчө киргизип алып туруп, кыздар совети деп өзүнчө бир жүрүм турумдары, алардын кийими, гигиеналык жагы бардык жагынан атайын сабак өтүшчү эле. Көчөдө алып жүрүү, сен кыз баласың, сен мындай жүр, тиңдей жүр деп бардык жагын айтып турчу эле. Барбы азыр ушундай? Ар бир мектепте мен айта алам бар деп, анткени мурункудай эле кыздар уюму, балдар уюму, өзүн өзү башкаруу уюму ар бир мектепте бар. Кыздар боюнча айта кетсем, алардын өзүнүн иш чаралары бар. Ооба, ошондой чогулуштар өтөт. Ар бир тайпага бөлүп алып туруп, өзүнүн жашынын өзгөчөлүгүнө каратып биз чогулуштарды өтөбүз. Мисалы айтсам, кызга 40 үйдөн тыюу, мисалы ушундай макалдарды колдонуп, чоң иш чараларын өткөзөбүз, КВНдерин өткөзөбүз, дебаттарын өткөзөбүз. Мындай конкурс, мындай мелдеш, алардын таланты жагын айткан жокмун. Бир гана ошол тартиби жагына басым жасачу эле биздикилерчи. Мисалы, атайын ал программада, ушул окуу программасында бар болчу, аптасына 1 жолу өтсүн деген кыздар үчүнчү. Барбы сиздердин? Биздерде бар. Айтыңызчы, Гүлшанжа, барбы? Илгери бар болчу, бирок азыркы боюнча бизде совет профилактика. Бизде деген совет негизи кыз бала деп биз бөлбөшүбүз керек, бир гендердик теңчиликти алып чыгып, азыр деген тарбиялык иштер бар. Бирок өзүнчө кыздарды атайын совет жок экен да. Мындай мисалы милдеттүү түрдө билим берүү министрликте андай жок. Бирок кээ бир мектептерде ошондой өздөрүнүн программаларына киргизип алган женсоветтер. Бирок бизде негизи өзүбүздүн программабызда, мисалы мен министрлик республикалык жагынан айтып кетейин, бизде совет профилактики деген бар, алдын алуу иштер боюнча. Бирок биз деген балдарды да, кыздарды тең. Кээ бир учурларда балдарды өзүнчө бөлүп алып, анан кыздарды өзүнчө өткөрүп алып, тарбиялык иштерди өткөргөн мугалимдерибиз бар. Бирок өзүнчө женсовет деген бизде жок. Жок, педагог бул психолог да болуп калат эмеспи? Андыктан бул өзүнүн эле ушул окуу жайында жүргөндө эле кимдин тартиби кандай экенин, анын жүрүм турумунан эле билип коет да мугалимдер кандай бала экенчи. Анан ошолорду эле мындай үстүртөн эле көзөмөлгө алып, эскертип, ушундай окуя болуп тарап кеткичекти эле эскертип алдын алса болбойт беле дейм да. Болот албетте. Ал боюнча мына жогоруда айтылып атпайбы? Көптөгөн конкурстарды өткөрөбүз. Класстык сааттар бар жумасына. Анан азыр биздин окуу 5 күндүккө өтпөдүкпү? 6-чы күнү мугалимдер үчүн иш күн кадимкидей. 6-чы күнү келебиз да жетишпеген балдар, жанагындай тартип бузган балдар боюнча чакырып алып, өзүнчө советтерибизди айтып, баягы билим деңгээлин өйдөлөтүү боюнча иш чараларды жүргүзүп турабыз. Сиз айтып атпайсызбы, ошо гендердик теңдик депчи, балким ошо кыздар менен балдарды чогуу алып келаткандыктан ушундай согуш болуп калаткан жокпу дейсизби? Гендердик теңдик деген эле кыздар балдар менен мушташуу деген бул тарбияга кирип жатпайт. Жана кандай, мисалы аял киши ар кандай зордук зомбулуктарга кирет. Аял киши негизи эркектегидей эле болуп эле зордук зомбулукка кабыл алынбаш керек. Ошондой тарбиялык иштерди жүргүзүлөт. Мисалы гендердик теңдик деген ошону түшүндүрөт. Жогоруда сиз айтып кеттиңиз, ошол видеолордо биз барып аларды изилдеп, кээ бир мугалимдердин жумуштан чыгардык деп. Ошол жумуштан чыгарганда, ошолорду изилдегенде, ошол кыздардын урушунун эң эле көлөмдүү себеби эмнеде экен? Себептер эң эле аздыгы ошо мектептин ата-эне менен тыгыз байланыштыгы жок.
балдар билбейт өзүн кантип алып жүргөндүгүн. Бул тарбиялык иштерин Башка маселелер эмеспи? тарбиялык иштерин өксөп кеткендиги байкалган. Ошондуктан биз мектептин мугалимдерин четтеткенбиз да. Сиз ошол кыздар менен байланыштыңызбы? Байланыштык. Ошолор менен байланышканда алардан мындай сурап көрдүңүзбү? Эмне үчүн уруштуң деп, тарбиядан тышкары эле эмне үчүн уруштуң деп? Балким алардын себеби башкададыр. Башка бир нерсени чече албай кандайдыр бир талаш болгон чыгар ортосунда. Азыркы учурда мен деле өзүм көрүп жүрөм, көпчүлүк мектептердин арасында мындай жигит талашы урушкандар бар. Ошондой кандайдыр бир проблемасы бар бекен ортосунда. Анан ар бир комиссия келип эле ошо балдарды чукуп кетсе, бул кылдаттык менен каралса, кыз бала өзүнө кол салып жибериши да мүмкүн да. Мисалы азыр мына видеого чыгара бердик. Ошол бала ошо видеого чыгып өзүн телевизордон көргөн кыздын азыркы ички дүйнөсүндө эмне болуп атат? Аны эч кимибиз азыр бирөөбүз ушул жерде эч кимибиз аны байка ошол сүрөткө тартып интернетке салган киши дагы күнөөлүү. А ошол кыз өзүнө өзү кол салып алса эмне болот? Бул жагында биз мисалы кылдаттык менен карап, мына азыр биз педагогдор менен сурамак турмак азыр деген ошол мектептин директоруна мойнуна салып атабыз. Эгер ошол кыз менен бирдеме болсо, бул боюнча жоопту бүт мектеп тартат деген мына милдетке тартабыз да. Ошондуктан демек себебин биле элеккенсиздер да? Себептерин азыр биле элекпиз. Анткени себептерин муну кылдаттык менен карабаса азыр мындай азыр себептери боюнча бир суроо берем сизге азыр. Жалпы эле суроодо мектеп багыттарында тарбия боюнча азыркы учурларда ушу адамдын негизги максаты боюнча тарбия бере ошол жөнүндө иш-чаралар жүргүзүлөбү. Мисалы үчүн диний жайларда адамдын негизги максаты бул бейиш, ошого Алла Тааладан коркуу ушул жөнүндө болот да. Анан экинчи максаты бул дүйнөдөгү максат, бул дүйнөдөгү ким болот, бул дүйнөдө кандай адис болот, ушул жөнүндө берилет да. Мектептерде деги эле максат жөнүндө иш-чаралар болгондо, адам ар бир өзүнүн максаты менен алек болгондо ошо менен алек болуп, моундай көрүнүштөр болбойт беле деген ойда. Биз балдар менен иштегенде мен биринчи кезде сурайм да, бул жашоодо максатың эмне депчи. Биз жанагы сабагын, тарбиясын, анан жанагы спорттогу результатын мындай коюп эле мен биринчи максат бул жашоодо сен адам болушуң керек. Кандай гана окууң болобу, тарбияң болобу, кайсы жерде болуп, бул окуу жайды бүтүп кетесиң. Эртең чоң жашоого чыгасың. Ар жерде жүрсөң, адам болсоң, сага жашооңо жеңил болот деп. Ошол максатты өзүңдүн жүрүм турумуң жакшы деген эмне, жаман деген эмне деген айырмалап билишиң керек биринчи кезекте. Анан ошо эки нерсени айырмалап билип алсаң, сенин окууң да жакшы болот, тарбияң да жакшы болот, кийинки жашооң да жакшы болот деп. Ушуну биринчи кезекте балдар менен иштегенде ушундан баштайбыз да. Мектептерде сабактар өтүлөбү. Мисалы үчүн мен окуп жүргөн убакта мындай нерселер болчу эмес да. Туура айтасыз. Силер окуп жүргөн убакта 2000-мындан 10-15 жыл мурун аябай төмөнкү деңгээлге түшүп кеткен. Жанагындай көчөдөгү ыплас өнөөлөр кирип кеткен мектепке. Эми Кудайга шүгүр азыр мындай иштин көзүн билген жетекчилер келип иш нугуна коюлуп келатат деп айтсам жаңылбайм да. Өспүрүмдөрдүн өкүнүчтүү тартиби деген теманы тегерегинде талкуулап жатабыз. Студиябызга келген конокторго да коомчулуктан бир нече суроолор келген, анда жооп алалы. Эне медресе дейт эмеспи? Андыктан эненин бала тарбиялоодо жоопкерчилиги чоң. Бирок учурда балдардын көпчүлүгү тарбиядан алыс. Бул учурда ким жооптуу болуш керек дейт? Балки аталардын өздөрүнүн тартиби жооптон качып атабыз, ата-эне деле, мугалим деле. Ооба. Мисалы башыман өткөндө айтайын, мен 4-классты бүткөн мугалим окуткан мени. Биз ошо мугалимдин караанын көргөндө бекинчүлүк. Сабактан калат дегенде биз күндөп түндөп бекинип барып кечирим сурабай кайдан ошентчүбүз. Азыр эми мына университетти бүтүп, академик болгон мугалимдер ошол 4-класстагы мугалимдердин деңгээлинде жок. Ачыгын айтайын, майлык апа боло берсин. Эгер мына жанакыл көчөдө урушкандарга, көчөдөгүгө биз жооп бербейбиз деп атат тиги министр келди. Эмнеге жооп бербейт? Ошого ата-энени да чакырыш керек, коомдон элди да чакырыш керек, мугалимдер да катышыш керек. Эмне себептен уруштуң деп ошол жерде жакшы сөз укса жылан ийинге кирет дейт. Кантип өлүп калсын?
ошол жерди уяткарып тиги кызды айтпа дептир, айтпаган деңгээл каяка барыптыр, кызды өлүмгө апарат эми ошол. Ошол айтыш керек мурун эне атасына, апа мени мындай кылды, тигиндей кылды деп. Айтпай жүрсө, өлүмдү жашырса, ооруну жашырса өлүм ашкере кылат деген. Айтпай жүрсө, канча Кыргызстандын абийирин ачып атат ушу кыздар мушташ. Ооба да, туура. Эми ойлонуп жашаса болот, мугалимдер мейли баарыңарга тиешелүү. Мен бүгүн болбосо эртең өлө турган аялмын. Жаман көрсөңөр да, жакшы көрсөңөр да. Көбүнчө мушташкан кыздар 9, 10, 11 класстыкы болот. Бул учурда кыздардын көпчүлүгү өткөл куракта болот. Мына ушул учурда энета дагы, мугалим дагы чоң жоопкерчиликти алыш керек дейт. Жанагындай мушташка барган кыз үй бүлөсүнөн психологиялык жактан жабыркаган кыз деп эсептейм. Үй бүлөгө эле шылтап атасыз да, үй бүлөдөн жабыркаган, үй бүлөдөн эмнени көрсө кыз бала ошондой агрессияга кирип алып мушташ. Бул деген ар бир окуучунун колунан келе албайт. Бирок азыркы жаштардын психологиясы таптакыр башка эже. Коомдо дароо үйдө башка, достору менен жүргөндө башка, көчөдө башкадан болуп коюшу мүмкүн эже. Анан ал деле менимче эмеден кетип атат го, буруки техниканын өнүгүүсү, жанагындай интернет булагына кирип алышып, ар кандай окуяларды көрүшөт, аны тууроону жасашат. Анан могу кыз баланын ошондой иштерге барып жатканы бул психологиялык жактан жабыркаган кыздар деп эсептейм. Эгерде психологиялык жактан жабыркаган болсо, сиздер психолог катары аны мындай жекече өзүнө чакырып алып, кеп кеңешти айтып, алар менен чечиш керек го дейм да. Чечебиз, ошондой менен иштейбиз, иштеп эле келатабыз. Күндө андай окуялар бизде 2-3 болуп кетет. Келиңиз эжеке, сизге суроо заталы. Чындыгында учурдагы мугалимдердин көпчүлүгү акча дегенди гана билет. Биз акчаны беребиз, бирок көп мугалимдер тарбия жагын унутуп калат. Балким бир гана сабак эмес, маданият жагын дагы үйрөтсө жакшы болор беле дейт. Мектепте бүт эле тарбия, бүт жагынан, маданият жагынан, этика жагынан бүт эле тарбия жүргүзүлөт. Бүт жагынан эле. Анан болбой эле баягы азыркы мына тасмага кайрылсам, бул көрүнүш коомдон көргөн, телепередачадан көргөн, үйдөн көргөн, ошол себептен бул агрессия өзүнөн өзү пайда болгон эмес да. Бир нерсе көргөн да. Көргөн нерсесин сөзсүз кылат. Мен ойлойт элем, улууларыбыз ушундай көрүнүштөрдү арабызда көрсөтпөсөк, телепередачаларды, чет мамлекеттен келген видео тасмаларды, кинолорду биз электесек, ошого мындай бизге керектүү эмес нерселерди, биздин кыргыздарга, биздин менталитетке керектүү эмес нерселерди электеп көрсөтпөсөк деген. Көбүнчө мындай окуялардын болушу мектепте ыйман сабагынын жоктугу дейт. Сабагына, адеп сабагына көңүл бурбагандыктан коомдо өзүн кандай алып жүрүм туруму кандай болуш керек ошол экен кабар жок болгондуктан көбүнчө ушул жанагы интернеттин, көчөнүн таасирине кирип кетип атышат да балдар. Туура. Ушул адеп сабагында, бирок билем да, ушул адеп сабагы ыйман жөнүндө, мында балдардын жүрүм туруму жөнүндө көп сабак өтпөйт. Мисалы, мен алысмын азыр. Бүт стандарт программаларда кыргыз мектептерде адеп сабагы, орус мектептерде этика сабагы деген тарбиялык иштер бар. Бүт стандарт программалардын баары тең быйыл жаңыча иштелип чыккан. Ошол жылдык планда темалар эмне жөнүндө кетет? Мисалы үчүн темалары адеп сабагы деп аталган менен таптакыр башка бир сабактын темасында кетет. Ошолордуку сизде программасы барбы? Адеп сабактардын программалары бар болмок турмак, китептери бар. Китептердин баары тең иштелип чыгып, стандарт программалардын баары тең бекитилген. Азыр эмнени айтып атасыңар билбейм. Кайсы мектепте жок? Ушул мына бүгүнкү темада мынакей азыр адеп сабагы жок дегенден баштап, мисалы азыр мен ачык айтам, ошо мектептерде тарбиялык иштер. Ошону иликтеп көрсөңүз, эмне жөнүндө өтөт депчи? Себеби адеп жөнүндө сабак стандарт программа бар. Эже стандарт программа болгондо мына мен азыр ачык эле айта алам, мына ошол биздин кабинеттен чыгат. Базистик окуу пландарчы, базистик окуу планга милдеттүү түрдө биз дагы жанагы чет мамлекеттик жеке мектептерге дагы ошол айтып атабыз, ошол адеп сабагы өтпөсө биз силерге лицензия бербейбиз деп айтабыз. Кыздардын урушу эмнеден келип чыгат? Чындыгында бул жыл сайын катталуучу окуя. Мындай окуяны иликтей турган болсок, көбүнчө бул мектепте чоң класстардын кичик класстарга салык салуусу
мектептерде? негизи эле бул мисалы бул боюнча, бул маселе боюнча биз чоң иштерди алып барып атабыз. Эгер мисалы Советтер Союзунда деген эле билим берүү тармагы эле карап калса, азыр деген бизде 7-8 министрлик биргеликте иш чара алып барат да. Анткени кээ бир ата-энелер мисалы даже колунда бар ата-энелер үйлөрүнө интернет коюп коет, ошо бала менен сүйлөшкүсү келбейт. Ар бир бала менен сүйлөшүш керек. Эне менен баланын ортосундагы байланыш болуш керек. Эне менен баланын ортосунда, ата менен баланын ортосунда негизи милдеттүү түрдө байланыш болуш керек. Балдар себептери эмне себептен булар чыгат? Анткени ичинде мындай бук толуп калган нерсе, муну сыртка чыгарыш керек да. Буну же спорт менен чыгарат, же бий менен чыгарат, же тарбиялык иштер менен, же болбосо бала сүйлөшүп, ошондой нерселер менен чыгарыш керек. Ошондуктан мисалы азыр эмне үчүн кээ бир учурларда мугалим менен ата-эненин алы келбей калат. Элементардуу түрдө бала мээрим көрмөк турмак жанагындай сүйлөшкөндү билбейт. Ошондуктан бул ачууга алдыра беришет. Азыр мектептерде ушундай салык салуу, чоң класстар кичи класстарга басмырлоо кылуу деген нерсе жок деп айта алабызбы? Жок деп айта албайбыз. Анткени деген андай үй бүлөлөр да бар. Себеби бирөө жанагы жогоруда көргөзүлгөн бир видео ошто азыр иликтенип атат дегенибиз. Анан азыр себеби ушул да. Кыздын сүйлөгөнүн карасаңар, мисалы азыр мына чоң апа минт айтып атат. Тарбиялык иштер, тарбиялык ошо тарбиядан чыгып кеткен кыз бул. Тарбиялык үй бүлөдөн дагы, мектептен дагы таптакыр тарбияны көрбөй алган, ошо чыгып кеткен, четтеп кетилген да. Жакшы, келиңиздер, акыркы суроо болсун бизде. Ушу мугалимдердин өздөрүнүн жүрүш турушун байкай аласыңарбы? Кээ бир мектепте азыр ичкилик деген бар, ошону ичип алып мугалимдер сабак берсе макул болосуңарбы? Мисалы үчүн 9-ду бүтүп, коллежиңерди бүтүп барып мугалим болуп атат, менин эле деңгээлимде мисалы. Ушул мугалимдер ошо 10-ду бүтүрө алабы? Өзү 10-дун сабагы менен 10го сабак берип атат. Бүтүрө алабы? Келиңиз, микрофонго жооп бериңиз. Аябай жакшы суроо болду. Мисалы ал мугалимдердин арасында дагы жаман, жакшы мугалимдер, мыкты мугалимдерибиз бар. Атагын Кыргызстандын атагын чыгарган мыкты мугалимдерибиз бар. Эми деген адам жаман, жакшыга бөлүнүп экен. Мугалимдин арасында дагы жаман мугалим жок дегенден алысмын. Бирок биз бул боюнча чоң иш чараларды алып барабыз. Эгер мугалимдин арак ичүүсү байкалса, же болбосо ошо мугалимдин билим берүү деңгээли деген абдан начар болсо, азыркы учурларда билим берүү министрлиги тарабынан катуу талап койгон. Мугалимди жөн эле статья менен четтетип салганга. Адеп сабак боюнча сабактар болот, бизде да өткөн да, атайын кызыл китеп чыгарып, ошондо иман деген сабак бар да, иман деген сабагында имандан түшүнүгү жок эле мугалимдер сабак беришет бизге. Иман деген бул ишеним, мугалим менен окуучунун ортосундагы ишеним, ата менен баланын ортосундагы ишеним, ушул сыяктуу. Бул башка кайыптагы нерсеге ишенүү, Алла Таалага ишенүү, Кудайга ишенүү, жакшылык жамандык Алладан болот деген нерсеге ишенүү, ушул жакта диний багытта сабактарды киргизсек мектепке кандай дейсиздер? Биз деген мисалы мен сиздин сурооңузга жооп берейин. Мисалы ыйман сабагынан мен сурооңузда да мындай туура эмес суроо берип алыңыз. Ыйманы жок мугалимдер сабак берип атат депчи, кандайчы? Ыймандан түшүнүгү жок дейт. Ыйман жок деген жок, ыйманы бар, просто ошо диний багытта ыймандан диний багытта түшүнүгү жок. Илими жок. Диний багытта илими жок. Диний багытта мынакей азыр диний боюнча быйыл биз жаңы стандарт программаларын баарын иштеп чыктык. Мен сиз менен макулмун. Азыр диний түшүнүгү мисалы азыркы мектеп учурунда, мектеп жашындагы биз ошол диний багытында түшүндүрүү, же болбосо тарыхка программаларын баарын иштеп чыктык. Эгер мектептен баштап биз ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсөк, анда мамлекет тарабынан ар кандай түрү диний агымдар кирип кетип атат. Бул бир эле мусулман жагынан эмес, башка жанагындай христиандык туура эмес диний багыттар азыр жаштардын башын ирмеп кеткен ошондой агымдар көп чыгып атат. Ошол агымга туура агымга түшүндүрүү иштери боюнча азыр бизде история религоведение деген 9-дан 11 класска чейин ошонун атайын сабак программа иштелип чыкты. Бул азыркы боюнча бул 56 мектеп проектке кирди. Быйыл ошол программаларды эгер быйылкы программада балдар ошол туура анализ эмесе, мисалы өзүбүздүн анализдерибиз бар да, ошол билим тармагынан туура багытка алып кетсе, кийинки келерки окуу жылдарда бүт мектептерде атайын ошол программаны жакшы. Келиңиздер мындай кылалы. Дал ушул бүгүнкү биздин көрсөтүү да соңуна келип жетти. Андыктан ушул эми мына ушундай өспүрүмдөрдүн тартип бузуусу, коомдо ушинтип тарап кетүүсү албетте бул өкүнүчтүү көрүнүш. Деги эле канткенде биз мындай окуяларды токтото алабыз. Мына ушул суроолордун тегерегинде
керегинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр. Келиңиз Гүлшан эже, сизден баштайбыз. Эң биринчи мисалы ата-энелерге кайрылат элем да. Эгер биз азыр баланы деген мисалы эң биринчи бул эне. Бул дүйнөгө биз бул баланы жараткандан кийин милдеттүү түрдө биз өзүбүздүн милдет ишти алышыбыз керек, балага туура тарбияларды беришибиз керек. Эгер ата-эне ошол баланы деген өз колунан учуруп берип, же болбосо туура эмес жолго салса, кийин ошол бала, бул бала өмүр бою бала ойдон кала бербейт, бул бала чоңоет, ошол ата-энеге кол салып калыш да мүмкүн. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, ошол баланын кийин келечеги жакшы болуш үчүн бул эң биринчи ата-эненин милдети болот. Анан мектептин мугалимдерине дагы айта кетет элем, тыкыз байланышкыла ата-энелер менен. Биз эгер ата-эне менен мектеп тыкыз байланышпаса, бул кийин келечекте мисалы ошол эле бала мамлекетке кол салыш мүмкүн деп айтат да. Мисалы ата-энеге мен айтат элем, ошол бала жаман жолго түшүп кеткен бала ата-энеге кол салыш мүмкүн. Эгер жаман жолго түшүп кеткен жаран мамлекетке да кол салыш мүмкүн. Мисалы кийин ар кандай жаман ыплас жолдорго түшөт да. Ошондуктан көп учурларда ата-эне менен мектеп тыкыз байланышпаса, биз баланын деген келечегине балта чаба алышыбыз да мүмкүн. Бул бала, бул биздин мамлекеттин келечеги. Балдарга үзгүлтүксүз көзөмөл керек да, ата-эне тарабынан, мугалим тарабынан, тарбиячы тарабынан, коом тарабынан да. Эгерде үзгүлтүксүз көзөмөл болбосо, бала бош убактысы бошоп калса, анда ар кайсы жолдорго барат да. Анан ал дагы бир себеби болот. Дагы бир себеби болсо, мына мугалим, тарбиячы, машыктыруучу, анан ата-эне күнүгө болбосо дагы тез арада бири-бири менен байланышып, баланын окуусун, тарбиясын билип, пикир алмашып туруш керек да. Пикир алмашып, жыйынтык чыгарып туруш керек. Мугалим, коом жана ошол жаш муун баардыгыбыз биргелешип иш жүргүзөлүк. Анан баардыгыбыз ыймандуу болойлук, сабырдуу болойлук. Ушул эл журт, тууган урук, бала чака баардыгы ушул жанакындай уятсыздыкты жоюш керек. Бир эле ата-эне уят болгон жок, бир эле мугалимдер уят болгон жок. Бул Кыргызстан боюнча уят болду. Кыз бала болсо, негизи кызды ушул урматтуу ата-эне мен суранып кетем, ошо кыздардын ата-энелери. Кызыңарды өлүмгө жеткирбей, жакшына сөз менен тарбиялагыла айланайындар. Келечекте эне ошо силер катары, ошо сенин тууган кыздын барып, бу да ошо сендей эне болот. Тарбиялагыла. Бул мектеп курагындагы балдар жанагындай тартип бузууларга барса, жагы түрмөдө жаткан эме күнөөлүүлөрдүн арасындагы иликтөө жүргүзгөндө бүт ошо көп проценти мектеп курагында барган кыз балдар, эркек балдар дагы ошо көп процентин ошолор түзөт экен да, иликтөөдө. Мен ошо ата-энелерге кайрылып кетер элем, көзөмөлдү жакшы жасасын, мээримин төксүн, ата-эне жакшы карашсын, албетте мектеп менен тыгыз байланышта болсун деп суранып кетешим. Талайкүл. Мейли биз мугалим болобузбу, мейли тарбиячы болобузбу, ошол нерсеге кайдыгер карабастан жоопкерчиликти алышыбыз керек. Ошол жоопкерчилик аны бирөө муктаждап мугалим бол деген жок, бирөө муктаждап аны тарбиячы бол деген жок. Ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигине бекем боло турган болсо, анда биз келечекте өзүбүз каалагандай коомду кура алабыз дейм. Жакшы, чоң рахмат барыңыздарга. Ушуну менен чейирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чейир, сиздин багыт.